Саламатсыңарбы студенттер? Ош гуманитардык педагогикалык институтунун табияттануу жана география факультетинин биология адистигинин 3-курсуна мен Сагынбаева Гүлзада Базбековна адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы предметинен жаңы лекциялык онлайн сабагыбызды баштайлы анда. Бүгүнкү биздин темабыз, сабактын темасы угуу анализатору. Сабактын максаты биз бүгүн сиздер менен угуу анализаторунун жайланышын, түзүлүшүн жана иш аракеттерин үйрөнөбүз. Анын натыйжасында угуу анализаторунун жайланышын, түзүлүшүн жана иш аракеттерин силер биле аласыңар. Урматтуу студенттер, биз анда сабактын планына келсек, бүгүн биз сиздер менен угуу анализаторунун топографиясын, угуу анализаторунун сырткы түзүлүшүн жана ички түзүлүшүн, ошондой эле угуу анализаторунун иш аракеттерин биле алабыз. Анда силердин көңүлүңөргө лекциянын башталышы жүрүшүндө видео тасмага бурабыз. Бул жерден биз угуу анализаторунун жайланышын, топографиясын, сырткы, ички түзүлүштөрүн, ошо менен бирге анын кандай иш аткарышын биле кетебиз. Урматтуу студенттер, бул лекциянын жүрүшүнө аябай көңүл буруп уккула. Анда биздин лекцияда биз жаныбарлар менен кошо караганбыз. Жаныбарлардын ушул күнгө чейин биз жаныбарлардын дагы түзүлүштөрү барган сайын татаалданат деп айтканмын. Ошон үчүн башында угуу анализаторунун кызматын бүт дене бөлүгү, бир клеткалуу жаныбарларда мисалы үчүн, андан кийин көп клеткалуу жаныбарларга келгенде тинтүрлөрү, кирпикчелери, мурутчалары, дирилдөөнүн, абадагы келген толкундардын таасирлерин байкап, мисалы үчүн барган сайын омурткалуу жаныбарларга келгенде алардын сырткы кулактарынын тик турганы, мисалы үчүн коёнду элестеткиле, барган сайын алар үндүн термелүүсүн жакшы уга баштайт. Канчалык угуу анализаторунун түзүлүштөрү татаалдаган сайын угуунун, үндүн кабыл алуусу жогорулайт. Биз ошон үчүн адамдын угуу анализаторунун карап көрө турган болсок, сырттан ар түрдүү толкундар туралы, аба аркылуу термелүүнүн натыйжасында бизге ар түрдүү үндөр угулат. Аны сырткы кулактын кемирчектүү катмары кабыл алат. Мына ошол биздин бүгүнкү темада мынакей кулактан аба аркылуу келген үндүн термелүүлөрү кирет. Кулактын ички өткөл жолу аркылуу өткөрүлүп берет. Көрүү анализаторлордо эле 3 бөлүккө бөлүнөт: сырткы, перифериалдык, өткөрүүчү жана борбордук. Ошол перифериалдык бөлүккө мына кулактын сырткы каналы, сырткы кемирчеги, өткөл каналы, ортоңку кулак, ошондой эле ички кулак кирет. Аны биз ар бирин мүнөздөп карап көрө турган болсок, мынакей сырткы кулакты баштайлы. Сырткы кулак сыртынан моондой кулак раковинасы менен капталган. Ал өткөл жолдон турат. Ал өткөл жолдо майлуу бездер жана кулку бөлүп чыгаруучу бездер бар. Мына сырттан келген термелүүлөр, абадагы толкундар аркылуу мына ол кулактын раковинасы кармап алып, аны өткөл жол аркылуу өткөрүп, үн тарсылдагы бар, экинчиси ошол сырткы кулакта, ошого барып термелтет. Термелүүнүн натыйжасында биздин кулактын экинчи бөлүгү, ортоңку кулактагы тарсылдактын көңдөйү, андан кийин балкача, дөшүчө жана үзөңгүчө сөөктөрү кыймылдайт. Анын кыймылдоосунун жардамы аркылуу алар бири-бири менен кыймылдуу муундар аркылуу ашталган. Мынакей биринчиси балкача, дөшүчө, анан үзөңгүчө. Алар ички кулакка үндүн термелүүсүн өткөрүп берет. Канчалык үн сырттан катуу термелип келсе, ал басаңдайт, бирок күчү көбөйөт.
күчтүүлүктүн натыйжасында алар ички кулакка өткөрүп берет үндү. Ички кулак татаал түзүлүшкө ээ. Ал сыртынан сөөктөн, ал эми ички бөлүгү узундан үзүлгөн сыяктуу каналдардан турат. Бул ички кулак өзү эки бөлүккө бөлүнөт. Биринчи бөлүгү аябай көп каналдан турган үлүлдөн турат. Анын ички бөлүгү, мондай сырткы бөлүгү перилимфадан, ички бөлүгү эндолимфа менен толгон. Бул лабиринт деп коет. Ал булардын өзгөчөлүгү бар. Канчалык үндүн толкуну катуу келбесин, перилимфа кайрадан түртүүгө жөндөмдү. Анткени аларда иондук байланыш жогору болот. Ал эми экинчи бөлүгү бул вестибулярдык аппарат болот. Бул 3 эле буралган каналдан турат, мынакей. Бул жерде негизинен адамдын тең салмактуулугун сактайт. Ал эми ички кулактын андан ары өткөрүүчү бөлүк бар. Ал өткөрүүчү бөлүк угузгуч клеткалардан турат. Ал угузгуч клеткалар моундай толкун сымал болгон былжыр клеткалардын, былжыр катмардын ички бөлүгүндө жайланышкан. Алар негизинен баш сөөктүн чыкый бөлүгүндөгү арткы мээнин чоң жарым шарларынын чыркы бөлүгүнө жеткирет. Ал жерде кулактан келген үн анализделип, жыйынтыкталып, кабыл алынат. Мына ошентип биз силер менен угуу анализатору 3 бөлүктөн турушун өттүк. Мынакей чоң чыкый бөлүккө жеткирилип аткандыгын айтылып атат. Демек, көрдүңөрбү? Өткөрүүчү канал, анан борбордук бөлүк. Бул 3 бөлүктү көрсөткөн. Чыкый бөлүктөгү чоң жарым шарлар тейлеп бизге өткөрүп, кайрадан үндү кайтарат. Урматтуу студенттер, биз силер менен кичинекей видео тасма аркылуу биз угуу анализаторлорун карап өттүк. Анда угуу анализаторлорун бир топ бышыктоо жолу менен дагы айтып өтсөк, угуу анализатору көрүү анализаторундай, биз мурдагы лекцияда көрүү анализаторун өткөнбүз. Көрүү анализаторуна сыяктуу 3 бөлүмдөн турат. Перифериалдык, өткөрүүчү, борбордук. Перифериалдык бөлүккө негизинен угуу анализаторунун кулак бөлүгү кирет. Кулак бөлүгү өзү 3 бөлүктөн турат. Азыр кийинки слайдтарда дагы айтабыз. Бул жөнүндө видео тасмада айтып кеттик. Андан кийин ал 3 бөлүмдөн өткөн үн анализделип, тейленип, үндүк лабиринтке киргенден кийин термелүүнүн натыйжасында угузгуч рецепторлор пайда болуп, үн рецепторлору пайда болуп, алар нерв клеткаларында импульстарды пайда кылып, анан өткөрүүчү канал аркылуу баш бөлүктүн чоң жарым шарларынын чыкый бөлүгүнө барат. Мынакей, ушул 3 жолду басып өтөт. Андан кийинки слайдта угуу анализаторунун биринчи перифериалдык бөлүгү болгон кулактын бөлүмдөрү. Мынакей, биринчиси сырткы кулак. Сырткы кулакты биз айттык, сырткы кулак кулак раковинасынан, ал кемирчек менен капталган. Анын ички бөлүгү аябай узун мындай толкун сымал каналдан турат. Ал сырткы кулак өткөл каналынан турат. Өткөл каналында эки түрдүү без бөлүнүп чыгат дедим. Биринчи без май безери болсо, экинчиси кулкун безери. Кулкун бөлүп чыгаруучу без, башкача айтканда, ар түрдүү сырттан келген чаңдарды зыянсыздандыруу кызматын аткаруучу бездер болуп эсептелет. Өткөл каналдан кийин үн тарсылдагы жайланышкан. Үн тарсылдагы аябай кенен, жалпак болуп жайланышып, өткөл каналга перпендикуляр тосмо түрүндө жайланышат, тосуп турат деген сыяктуу. Сырттан келген үн термелип, ошол тарсылдакка барып тиет. Тарсылдактын термелүүсүнүн натыйжасында үндүн, башкача айтканда, сырттагы келген ар түрдүү герцтеги, билесиңер, үндүн бийиктигин герц менен белгилейбиз дегенбиз. Герц бул немец окумуштуусу, ошол биринчи үндүн бийиктигин тапкан. Ошол ар түрдүү келген үндөрдү термелтүү менен ал ортоңку кулакка өткөрүп берет. Ортоңку кулакты айтканбыз, ошол тарсылдактын көмдөйүнүн, башкача айтканда мембранасына жабышкан абалда балкача сөөгү турат. Ал балкача сөөгү муундарга биригип, мисалы үчүн балкача сөөгүнүн биринчи баш жагы
тарсылдактын мембранасына байланышкан болсо, кийинки бөлүгү дөшүчө сөөгүнө бириккен. Дөшүчө сөөгүнөн ал үзөңгүчө сөөгүнө өткөрүп берет. Үзөңгүчө сөөгү барып туруп кулактын, ички кулактын үлүлүн лабиринтинин сырткы мембранасына жабышып турат. Андан ички кулакка өткөрүлүп берет. Ички кулак айттык биз силерге угузгуч үлүлдөн турат. Үлүлү аябай чоң, татаал түзүлүшкө ээ. Ички кулак баш сөөгүнүн чыкый бөлүгүнө кирип жайланышкан. Ички кулактын ошол эки бөлүктөн турат, сөөктөн жана ички каналдан турат. Алар өзү ошол көңдөй эки бөлүккө бөлүнүп турат. Бир тарапта аябай көп үн лабиринти деп коет. Ички үлүл сырты сөөктөн ичи аябай көп үзүлгөн, буралган сыяктуу, оролгон сыяктуу сөөктөн турат. Ал үлүл болуп эсептелет. Ага жанаша жайланышкан кийинки көңдөйүндө 3 эле каналдан турган вестибулярдык аппараттын түзүлүшү жайланышкан. Демек, угуу анализаторунун каналында, жолунда 2 анализатор жайланышкан. Угузгуч анализатор, анан вестибулятордук анализатор. Вестибулятордук анализатор бул кандай гана ошол үндүн толкундары келип ага кабар берилет. Анын ички бөлүгү лимфа суюктугу менен толгон. Ал кабар берилген үндү кабыл алуу менен, ал термелүүлөрдү кабыл алуу менен организмди тең салмакта сактап турат. Өзүнүн тургордук организмдин тургордук абалын сактап турат. Мисалы үчүн баштын айлануусу, машинага чыкканда көңүлүңөрдүн айланышы, бийик жерге чыкканда организмдин туруктуу абалынын өзгөрүшү, ушулардын баардыгы вестибулярдык анализатор аткарат. Ал эми ички кулактын кийинки бөлүгүндө үлүл, ал үлүл ички сыртынан перлимфа, ичинен эндолимфа менен бириккен. Ал үлүл ошол келген сигналды кабыл алып, угуу рецепторлоруна айландырып берет. Андан кийинки слайдка өтсөк, ошол мынакей биз жана эле айтып өттүк, угуу анализатору менен бирге вестибулярдык анализатор жанаша жайланышкан. Ички кулакта жайланышкан деп айттык. Мынакей ички кулактагы биз мына сырткы кулак эки бөлүктөн турушун айттык. Сырткы кемирчектүү катмардан, анан өткөл катмардан. Ошол өткөл катмар барып туруп үн тарсылдагы менен бүтөт. Ушул сырткы кулак болуп эсептелет. Ал өткөл каналды эки түрдүү без бөлүнүп чыгат деп айттык. Биринчиси май бездери, экинчиси кулкуун бөлүп чыгаруучу бездер деп коебуз. Кулку бөлүп чыгаруучу без деп коебуз. Алар көбүнчө зыяндуу чаңдарды зыянсыздандыруу берүү кызматын аткарат. Андан кийин ортоңку кулак. Ортоңку кулак мына көк болуп турган тарсылдак жаргагынын аркасындагы мына тарсылдак жаргагы перпендикуляр жайланышат деп айткам. Ошол келип катуу термелүүдөн бул тарсылдак, үн тарсылдагы сырттан келген термелүүлөрдү топтойт жана күчүнү көбөйтүп берет. Ал күчтүү болгон тарсылдак артындагы мембранасына жабышып турган ортоң кулактын башталышы мына балкачага сөөгүнө өткөрүп берет. Балкача сөөгү мынакей дөшүчө сөөгүнө өткөрүп берет. Термелүүнү дөшүчөдөн үзөңгүчөгө сөөгүнө өткөрүп берет. Мына 3 сөөк жана мына тарсылдактын мембранасы төртөө биригип ички кулак, ортоңку кулакты түзөт. Ортоңку кулактан кийин мына ички кулак башталат. Ички кулак өзү көңдөйлүү болот дагы, чыкый сөөгүнүн ички бөлүгүндө жайланышкан. Ал бир тарабы аябай сырткы сөөгү, ички канал аябай көп ийилген, оролгон абалда болот. Канчалык сыртыдагы канал узун болот, барган сайын канал кичинере берет. Анын ичи эндолимфа менен толгон. Капталдарында перилимфалар бар. Алар келген күчтүү үндү кабыл алып, угузгуч рецепторлорго айландырат. Угузгуч рецепторлор үлүлдүн арткы бөлүгүндөгү тешикче аркылуу, канал аркылуу өткөрүүчү канал аркылуу нерв импульстаруна айланып, андан ары борбордук нерв системасынын чыкый бөлүгүнүн борбордук нерв системасынын чоң жарым шарынын чыкый бөлүгүндө угузгуч борборго жеткирип берет. Ал жерде анализделип, кайра бизге үндүн толкундарынын кабыл келген үн кайра кайтарылат. Үндү анализдеп, эмне жөнүндө болуп аткан сөз, бул кандай үн анализделет. Дагы бир айта турган нерсе, ортоңку кулакта эстахи түтүкчөсү жайланышкан. Могу жерде эстахи түтүкчөсү бул
орус окумуштуу Евстахиев тапкан үчүн Евстахий түтүкчөсү деп аталып калган. Евстахий түтүкчөсүнүн негизги кызматы келген үн тарсылдагынан келген ар түрдүү бийик үндөрдүн термелүүсүн, үн тарсылдагын ичинде лабиринт мону термелүүдөн үн тарсылдагы жарылып кетүү жолунан сактайт. Анан кийин аябай күчтүү келген үн Евстахиев түтүкчөсү аркылуу кулкунга байланышкан, кулкундан ооз аркылуу сыртка чыгарылып кетет. Ооз аркылуу, мурун аркылуу, себеби ооз көңдөйү, мурун көңдөйү бириккен. Мына ошонун натыйжасында кулак аркылуу кирген үндүн бийиктиги мындай басаңдап, анализделип, орточо абалга өтөт. Андан кийин, урматтуу студенттер, мен силерге бышыктоонун натыйжасында тапшырма берейин. Бул тапшырма моундай таблицалар, моундай квадраттын ичиндеги түстөрдөн турат. Себеби студенттер кайталоо иретинде менде эки түрдүү тапшырма, эки түрдүү анализатордон келип чыгат. Биринчи анализатор көрүү анализаторун көргөн белек. Ошол көрүү анализаторун көргөн болсок, анда силер бул квадраттын ичине ар бир түстү жазып чыгып, кайсыл түстөр тордомо челдин, көрүү анализаторунун 3-бөлүгү тордомо челдин таякчалары анализдейт, кайсыл түстөрдү колбочкалары анализдейт. Ошону жазып бул жерге мага жөнөтөсүңөр. Урматтуу студенттер, көңүл бурганыңар үчүн рахмат.